Кыргыз-казак чегарасында фитосанитардык көзөмөл жоюлду. Бул тууралуу чечимди Евразия экономикалык биримдик кеңеши 21 августта Москвада өткөн отурумда кабыл алды. Ага ылайык Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген 12 ишкананын өндүрүмдөрү бул уюмдун аймагына эркин чыгуу укугуна ээ болду. Ал эми ветеринардык көзөмөлдү алып салуу боюнча сүйлөшүүлөр казак тарап менен уланууда. Кененирээк Бурлай Сурманкулованын материалында. Буга чейин кыргыз-казак чегарасында бажы көзөмөлү жоюлса, эми фитосанитардык текшерүү жокко чыкты. Мындай чечимди Евразия экономикалык биримдигинин кеңеши чыгарды. Уюмга мүчө мамлекеттердин вице-премьер-министрлеринин катышуусундагы олуттуу чечим 21 августта Москвада кабыл алынды. Фитосанитардык көзөмөлдүн алынышы менен кыргызстандык 12 ишкананын продукциясы ЭЭП аймагына кирүүгө уруксат алды. Алардын 8-и сүт комбинаттары, 2 бал өндүрүүчү, дагы 2 балык өстүрүүчү мекеме. Уюм ичине продукциясын экспорттоону каалаган башка ишканаларда фитосанитардык лабораториядан уруксаат алышы керек. Лабораториялар боюнча жана посттор боюнча өзүнүн алдын ала алган биринчи этаптагы алган милдеттемелердин бардыгын аткарып, бүгүнкү күнү даяр болуп, ЭЭПтин советинде кол коюлуп туруп, 2 атмен болду. 2 контролю көзөмөл атмен болду. Бирок ветеринардык көзөмөл азырынча жоюлбайт. Муну жоюуга каршы пикирин билдирип жаткан коңшу Казакстан Кыргызстандагы абал коопсуз деп тастыкталган эл аралык эпизоотикалык бюронун чечимин күтүп жатат. Ачылбай тура турсун деген сөзү жалпысынан мындайдан чыгып атат. Сиздер эми баягы калган постторду, лабораторияларды толуктагылачы. Биз өзүбүздүн профилактикалык, эпизоотикалык иштерди күчөтүп, толуктап, малдын бардыгын контролго алып, территориянын бардыгын контролго алып туруп, алгандан кийин анан ошол чегараны ачасыңар деп. Ошон үчүн азыркы кезде контроль алынбай турган болду. Кыргызстандык ветеринарлар өлкөдө эпизоотикалык абал туруктуу деп ишендирүүдө. Ошентсе да алдыда аткара турган жумуштар бар. Лабораторияларды дагы кошумча оснащение кылабыз. Мен буга да кошумча айтып кетейин, биз казак тарап менен 2 миллион 400 миң долларга ушу протоколго кол койгонбуз. Мунун ушу 1 миллион 600 миң ушул постторго кетет. Анан 800 миң доллар ушул жана биздин лабораторияга кетет. Адистердин белгилөөсүндө ветеринариялык көзөмөлдүн алынышына дагы 6 айдай убакыт кетет. Кыргызстан ЭЭПке 8 майда кошулган жана бул тууралуу документ 12 августта күчүнө кирген. Ушул эле күнү кыргыз-казак чегарасындагы бажы көзөмөлү жоюлган. Ал эми уюмдун сыртындагы Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен чегараларда көзөмөл күчөтүлгөн. Бурлай Сурманкулова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал.